Саламатсыңарбы, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Биздин сүйүктүү болгон кыргыз адабияты сабагын күтсөңөр керек. Сабакты өтүүдөн мурун экранда тартылып жаткан сүрөттөргө көңүл бурайлы. Бул сүрөттөр менен мен силерге алдың ала ким жөнүндө айтып жатканымды түшүнсөңөр керек. Балдардын колу менен тартылган сүрөттөрдө улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун портрети жана анын чыгармалары. Демек, силер бүгүнкү темабыз ким жөнүндө экенин байкап түшүндүңөр деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов Саманчынын жолу. Бүгүнкү сабакка койгон максаттарым: тема боюнча маалымат аласыңар. Улуу ата мекендик согуш жылдарындагы аялдардын каармандыгын билесиңер. Суроолорго жооп берип, ой жүгүртүүңөр калыптанат, сөз байлыгыңар өсөт. Ата мекенди сүйүүгө, кыйынчылыкты жеңе билүүгө, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Чын айтамын, балким жалган туюлар, Чыңгыз десем ыр өзүнөн куюлар. Окшош турсам мен Чыңгызды тоолорго, ор койгон тоо улам көзгө урунар деп Чыңгыз Айтматовго арналган ырлар арбын. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси Гезичи Дзюдо деген ат менен чыккан. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Саманчынын жолу. Саманчынын жолу повести улуу ата мекендик согуш жылдарындагы кыргыз элинин тылдагы кыйын баатырдык эмгегин даана сүрөттөйт. Чыгарманын башкы каарманы Толгонайдын элес аркылуу жазуучу согуштун оор сыноолорун көтөргөн карапайым кыргыз аялынын образын түзөт. Толгонай жана жерине. Өмүрү үн катпаган жер, ошол жердин үстүндөгү бир пенде Толгонай менен сүйлөшүп отурат. Жер суроо узатып, Толгонай жообун берет. Жерини менен болгон сырдашууда Толгонай өз башынын кайгы капасын гана айтпастан бүт адамзаттын атынан сүйлөйт. Саманчынын жолу повесинде бүтүндөй бир Субанкулдун үй бүлөсү, апасы Толгонайдын башкасы согушта эл жерин коргошуп курман болушат. Өз эмгеги, күчтүүлүгү, адилеттүүлүгү менен согушту жеңүүгө жардамын берет. Толгонайдын тагдыры абдан оор. Ал бир эле учурда эле эне, аял, жетекчи. Ал майданга күөөсү, бирок бири да кайтып келишпеди. Күөөсү Субанкул, балдары Айсалбек, Жайнак, гүл сүйгөн келини Алимандан да тагдыр сүйгөн келини Алимандан ажыратып, ал бир үйдө жалгыз калды. Толгонай жашагысы келбей, баарын кечип кеткиси келди. Дүйнөгө жаңы адам келди.
ал кичинекей наристе өмүрдүн бар экенин, жашоонун уланып жатканын билдирип, турмуш менен күрөшүгөндөдү. Саманчынын жолу адамзаттын жолу деп эл бекеринен айтышпаса керек. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести 1963-жылы жарык көргөн. Белгилүү режиссер Геннадий Базаров 1967-жылы Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинин негизинде кинофильм тасмасын тарткан. Ролдордо Бакен Кыдыкеева Толгонайдын, Татыбүбү Турсунбаева Толгонайдын жаш кезинде ролун аткарышты. Болот Бейшеналиев Касымдын, Раушан Сармурзена Алимандын, Насыр Кытаев Субанкул, Руслан Эшмамбетов жана Токтол Какчекеев Жайнактын ролун аткарышты. Жыйынтыктоо мөөнөтү. Чыңгыз Айтматовдун согуш мезгилине арналган кайсы чыгармаларын билесиңер? Саманчынын жолу повестинде кимдер сүрөттөлгөн? Каармандары кимдер? Эгерде жазуучу бул чыгарманы жазбаса эмне болмок? Толгонай эмне үчүн Жерени менен сүйлөшөт? Жеренин образын кандай түшүнөсүңөр? Албетте бул суроолордун жоопторун мен өзүмдүн электрондук дарегимде күтөм. Үй тапшырма. Саманчынын жолу повестинин бөлүктөрүн окуп чыккыла. Жердин, Толгонайдын диалогун ролдоштуруп жаттагыла. Саламатта калгыла.